Котонова Гүмүшай, Жолчугул урматтын апасымын. Мен балам ушул Бакиевдин бийлигинде Бакиевке булар каршы чыккан жок. Акылдашалы деген гана сөз менен барышкан. Бакиев өз элине каршы чыгып, мына биздин балдарыбызды атып отурат. Мына кулагы курсак кайнайт деп, кечеден бери ушул булардын жоругун укканы уктубай калдык. Кайра биздин балдарыбызды мынтип өлтүрүп атат. Бул не деген жорук? Бул Бакиевди жоопко тартпай эле кайра алып келебиз деген бул туура эмес. Ушунча баланы каны уруп кетсин. Ушу канкорду, ушу биздин энелердин көз жашы оңдурбасын. Жасасын, алсын. Неге жасага тарттырбай алып келебиз дегенди. Ар жыланын башын улам чыгарышы эле, улам турган эле тиги президент ушундай чечим чыгарып беришеби? Бул туура эмес. Эл кечирбейт. Мына биз эч ата-энелер кечире албайт. Мына канча бала ыйлап калды. Менин бага турган балам болчу. Жүрүп турган киши кандай таштан жаралсаң да жалгыз калды да үйдө, жалгыз жараланат. Көзү кайшып. Кенже сабыр кылыңыз. Баламдын күнүнөн жолдошумду өтүп кетти. Мен жалгыз калдым үйдө. Бакиевдин балдарын болуп уктатпасын. Элге мына каргыш этесин. Каргыш бул канкорго. Эненин көз жашы урсун ошолор. Биздин көз жашыбыз уруп кетти. Элдин баары каршы мына. Кыргызстан бозогосунан таппаш керек. Кыргызстандын элинен айланып кетсин Бакиев. Бул кыргыз эмес. Кыргыз болсо өз элин атпайт болчу. Бул жорукларын чыгарган жоругу туура эмес. Каршыбыз. Бакиевди алып келиш керек. Анан биздин мамлекеттин ынтымагы үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн деп айтып атат. Анан биз бул сөзгө каршыбыз. Эч кандай Бакиевди бул жака алып келе турган болсо, Кыргызстан өнүкпөстөн кайра тескерисинче ынтымак кетип эл арасында анда чоң уруш, Кыргызстан бөлүнүп жарылып, Кыргызстан артка эле кетет. Кыргызстандан согуш чыгып кетет деп эч кепилдик эч ким бере албайт. Бакиевдин күнөөсү эч убакта алдын колу канга жуулган, кечирилбейт. Мынакей энелер отуруп атат бул жерде. Мына мен мисалы, мен да балам кайтыш болгон. Күмүшай эже мынакей жалгыз бир үйдө жалгыз жашап атат. Ушундай улам Бакиевди алып келебиз деп, улам Бакиевге болушу ушундай сөздөр чыккан сайын биз күнүгө кечинде ошондо жүрөгүбүз ооруйт уккан сайын. Бакиевдин сүрөтүн көргүбүз да келбейт. Ушул эмеден пайдаларды мен айтып кетет элем. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, алдагы тарых музейинде сүрөтүңөрдү алсаңар, уялгыла. Ошол жерде канкор президентти араңарга кошуп алып, ошонун шылтоосу менен баарыңардын өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү тарых музейине илип койдуңар. Ошол жерден алгыла. Ошо кирип тарых музейине кирген элдер жерге түкүрүп атат. Тирүү туруп, өздөрү тирүү туруп, канкорду арасына кошуп алып тарых музейине илип коюшкан сүрөттөрүн. Мына бул болсо көрсө, Бакиевди алып келүүнүн бир жолун кичинеден ачып жатса керек да. Биз каршыбыз Бакиевдин келишисине. Эгер келсе, мына биз аянбайбыз. Балабыздан айрылган биз аянаар эчтекебиз жок. Биз каршыбыз ошол. Талаш шаарынын тургуну, апрель революциясынын баатыры Кишенбаев Төрөбек. Мына 2010-жылдагы апрель революциясында ушул жерде активдүү катышкан аксакал адаммын. Азыркы жашым 80 жаш болду. Бирок дагы да болсо ушу көкүрөктөгү нерсе боюнча катышып, ушу элдин үнү, элдин талабын бийликке жетсин деген адамдардын бири катары ушу карыячылыгым карабай келип катышып отурамын. Демек, азыркы учурда биздин бийлик башчыларынын ушул Бакиевди келсин деп, элди ынтымакка чакырдык деп жаткан жери ынтымак деген жерине кошулам. Бул туура ынтымак болсун. Бирок Бакиев менен ынтымак болбойт. Бакиев келгенде Бакиев ынтымак эмес, ыдыроо болот. Башаламанчылык болот. Бул бизге жакшылык алып келбейт. Мен дагы кайталап айта турган сөзүм ушул. Бакиевден бизге жакшылык жок. Анын колу кандуу, канга толгон адам. Ал колу канга толгон адам үстүн арабызга аралаштырышка эч бир мүмкүнчүлүк жок. Андыктан ал Бакиевди алып келе турган болсо, ушул жерде 25 жыл жанагы подвалда жатып чирип, ошол жерден жок болсун. 25 жылга чейин өзү да жок болот. Өмүрү кысканы. Канарбек Кебекбаевич, Талас областынын Айкөл ала тоо коомунун төрагасынын орун басары. 2010 жылкы революциядан кийинки
революционер катары талабыбызды айтып коебуз. Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз. Садыр Нуркожоевич, сизге как президент катары кайрылып аткан себеби Бакиевди алып келип атканыңыз бул эл үчүн аябай чоң жаңылыштык деп эсептейбиз. Тынч жаткан элди, тынч уктап аткан элди баарын ойгоп атканыңыз мына күнөөлүү баары силерсиңер. Революцияны ким жасайт? Бийликтеги адамдар жасайт экен. Мына бүгүнкү күндө сизге айтып кетер канча деген мекен шейиттин балдары ыйлап отурат. Мейли, кечирели, эл да кечирсин. Биз сизге мына биз да кечирели, айкөлдүк кылып кечирели. Бирок Бакиев ошончо өлгөн баланы кайра тирилте аларбы экен? Эгер ошону тирилте алса, биз анда Бакиевди кечире алабыз. Мисалы үчүн азыр мына Кемпирабад маселеси болот. Кемпирабадда 20 канча деген баланы мамлекетке жерибизди бербесин деген үчүн аларды камакка алдыңар дагы 86 адамды тоок тыгылаткан балдарды биз кайтып кечиребиз. Аны кандай кечирбейт, эл да кечирбейт, Кудай да кечирбейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизди сайлаганда Бакиевди алып келдим деп сайлаган эмеспиз. Биз мындан ары сизге каршыбызды көрсөтө албайбыз, бийликти алабызды айтпайбыз. Ушуну мыйзам чегинде жакшына карап койбосоңуз, эртеги эл сел болот. Сиз бийликте турганда бийликке ишенбеңиз. Бийлик мына Акылбек Жапаров Коңалдиевди кандай сатса, сиз да ошол анга түшүрөт. Акылбек Жапаров имен ошонун башы менен иштеп атканы Садыр Нуркожоевич элдин айтканы күбө. Сизден бир чоң сураныбыз Таластын элинен. Тынч коюңуз элди, жайына коюңуз. Эгер Бакиев келсе, согуштун согуш болгон туру. Сизди да анга түтөөнү эсиңизден унутпаңыз. Биз Бакиевке жол жок, ачык эле айткан. Өлүм ага.